Укук бузуулардын алдын алуу жана болтурбоо максатында бүгүн Ош шаарында укуктук коом өнүккөн өлкө аталыштагы форум өттү. Иш-чара Ош облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан уюштурулуп, ага прокуратура жана аймактагы коомдук кабыл алуу бөлүмдөрү, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Аларга Ош милициясы 1 жыл аралыгында кылмыштуулуктун санын кыскартуу багытында аткарган иштерин тааныштырды. Акыркы жылдарда бир топ алымдуу иштер аткарылды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы жарандардын коопсуздугун сактоо жана өспүрүмдөрдүн кылмыштуулугун алдын алуу, үй бүлөлүк зордук зомбулуктарды болтурбоого өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгиледи. Ага катар тармактын кызматкерлерине керектүү шарттар жаралып, жаңы техникалар менен камсыздалып жатканын кошумчалады. Санариптешкен мезгилден баштап облус аймагында 380 камера орнотулуп, 11 ай аралыгында 31 издөөдө жүргөн жарандар кармалган. Заманбап элге сервистик тейлөө көрсөтүү максатында бир топ планшеттерде жушталуучу видеокамералар коомдук жайларга коюлуп, коомдук жайда болгон кылмыштардын саны бүгүнкү күндө бир топко азайды. Форумда Ош облустук прокурорунун орун басары мыйзам бузуу тобокелдигин азайтууга багытталган иш-чаралар күчөтүлгөнүн айтты. Жыл башынан бери 190 жолу эл менен жолугушуу, аймактарда жашы жетелек балдарга 50дөй рейд өткөрүлгөн. Мунун натыйжасында 213 ата-энеге айып пул салынып, мыйзамдуу жазага тартылган. Тынымсыз өткөрүлүп турган профилактикалык иштердин натыйжасында өткөн жылга салыштырмалуу укук бузуулар 2600дөй учурга кыскарган. Укук бузуулардын түрлөрүнө бөлүп караганда көпчүлүгү жол коопсуздук эрежелерин бузуулар 70%ды түзүп атат. Коомдук тартип жана коомдук коопсуздукка каршы укук бузуулар 20%ды түзгөн. Салык мыйзамдаларынын арасында укук бузуулар 3,8%ды түзгөн. Кылмыштуулуктун саны кыскарган менен үй бүлөлүк зордук зомбулуктар азайбай келет. Аны жоюу багытында жыл башында атайын жыйын өтүп, резолюция кабыл алынган. Форумду негизинде ошо окутуулар менен кылмыштуулуктун алдын алып, үй бүлөлүк зордук зомбулуктарды жаап жашырбастан ачык, айкын соцпедагогдор менен, айыл башчылары менен, көчө башчылары менен биргеликте, себеби биз билбейбиз да, көчө башчылары биз менен байланышып жеткирип турат. Денеге залал келтирүү болуп катталган кылмыштар, үй бүлөлүк зомбулук болуп катталбай калган да, ошолорду только үй бүлөлүк зомбулук кылып каттап, өзүңөр аныктап, үй бүлөлүк зомбулуктар боюнча тийиштүү чараларды көргүлө деп тапшырма берилген. Ошонун эсебинен бизде азыр үй бүлөлүк зомбулуктар өсүп атат. Себеби илгеркидей денеге залал келтирүү болуп катталбай, үй бүлөлүк зомбулук болуп катталгандыгы үчүн биздин сан статистикалык көрсөтүүсү бир топ жогорулап атат. Ичемби, коембу, өзүм менен сен кожайын эмес. Форумдун жүрүшүндө үй бүлөлүк зордук зомбулук көйгөйүн чагылдырган сахналык көрүнүш көрсөтүлдү. Анда үй бүлөдөгү терс көрүнүштөрдүн балдарга тийгизген таасирлери чагылдырылган. Айжаңыл Турду Маматова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.